Assalamu alaikum урматтуу Куран үйрөнүүчү бир туугандар. Буюрса, улам кадамдан кадам кылып отуруп, ошол Фил сүрөсүнө дагы жетип келдик. Буга чейин уже 9 сүрөнү биз туура окуп калдык, иншалла. Анда кийинки сабакты баштайбыз. Каналга подписаться кнопкасын басып катталып коюңуз. Видеонун ссылкасы менен мүмкүн болгон жактарга, статусуңузга же башка жактарга бөлүшүп коюуну суранабыз. Анан сабакты акырына чейин көрүп, кимде ким акырына чейин көргөн болсо, сөзсүз түрдө аягында унутуп кетип калбай, мен акырына чейин көрдүм деген комментарийди жаза кетиңиз. Анткени сиздин жазган комментарийиңиз бизди дагы да көбүрөөк сабактарды тартканга шык берет. Ошон үчүн ошону унутпай, сизден колдоо катары ошол сөздү жаза кетсеңиз жакшы болот. Анткени биз көрүп, демек ушунча адамга сабактын пайдасы тийип жатат экен деп дагы да тартканга аракет кылабыз иншалла. Анда сабакты баштадык. Сабакта айтылгандай, устаз сизге окуп берет, сиз болсо биринчи жакшылап тыңшап алыңыз, кулагыңызды көндүрүп. Анан кийин устаз менен чогуу ар бир бөлүкчөнү кайталап окушуңуз керек. Ар бир бөлүкчөнү так чыгарып окушуңуз керек. Анан өз алдыңызча окуш керек болот. Устаз айтып турат, биринчи муунду оку, экинчи муунду оку дегенде сиз ар бирин өзүнүн жайына биринчисин экинчисине кошуп, экинчисин үчүнчүсүнө кошуп аралаштырып жибербей окушуңуз керек. Анда сабакты баштадык. Фил сүрөсүн мен ачтым. Мен биринчи окуп берейин. Сиздер жакшылап окуп туруңуздар. Бул сүрөнү 10 сүрөнүн катарында болгондуктан жаттаганда болушубуз мүмкүн, бирок кантип жаттап алган болушубуз мүмкүн. Азыр мен сиздерге ар бир бөлүкчөсүн окуп берем. Анан ортолордо бизге ачык ката кетирген жерлерге басым жасап айта кетем. Сиздер болсо жакшылап окуп туруңуздар. Биринчи бул жерде эмне деп жазылып турат? Биринчи хамза турат. Муну эмне деп окушубуз керек? Деп окушубуз керек. Десеңиз болбойт. Биз муну мындай деп жаттаган болушубуз мүмкүн да. Алам таро кайфа депчи. Алам таро кайфа эмес, эми деп окушубуз керек. Лам таро кайфа. Мына жерде яны билдиришиңиз керек. Кай дегенде я тамгасы кайсыл жерден чыгат эле? Тилдин ортосун, таңдайдын ортосуна жакын алып келип чыгарат элек, ошондой кай деп айтышыңыз керек. Кайфа. Фа'ала. Муну биз эмне деп жаттап алган болушубуз мүмкүн эле? Фа'ла деп эле өтүп кеткен болушубуз мүмкүн. Ал туура эмес. Фа'ла десек. Фа'ала. Фа'ала. Ошондуктан бул жерде бөлүнүп турабы? Ар бир бөлүкчөнү сиз туура окуй кетиңиз. Rabbuka bi ashabil fil alam al kaidahum fi tadlil wa arsala alayhim طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Жакшылап уккан болсоңуздар, биз эми чогуу кайталоо этабына өтөбүз. Ар бир чыккан бөлүкчөнү мен менен чогуу кайталаңыздар. Анан азыр жакшылап машыгып алыңыздар. Мен сиздерди өзүңүзчө окутканда сиздер
ошону туура окуп беришиңиздер керек да. Ошон үчүн азыр жакшылап чыгарып алыңыздар. Хамза менен не деп турат? А дебейсиз эми? Дейсиз, Лам. Та. Кайталаңыз. Та. Ро. Кей. Мына жерде кей деп бир аз неме кылыңыз. Тилиңиздин ортосун, таңдайдын ортосуна жакыныраак алып келиңиз. Кай деп өткөтпөңүз. Кей. Фа. Фа. Эки жолу фа бар экен, Кей. Фа. Фа. Ла. Ла. Айнды чыгарыңыз. Биз муну фа-ла деп өткөткөнбүз да, ошонун ортодо айын бар болчу да. Фа-ла болчу. Фа-ла. Роб. Бу. Ка. Би. Ыс. Хамзаны билдиребиз, Ыс. Ыс. Ха. Ханы билдиребиз. Ха. Кайталаңыз. Ха эмес. Ха деп чыгарабыз, кышылдатып. Ха. Кимде ха тамгасы чыкпай жаткан болсо, зерикпестен 9-чу Малим Сани деген плейлист бар. Ошол жакта 9-чу сабак бар. Ошол жакка кайтып барууну суранабыз. Ошол жактан ха тамгасына бир аз машыгып, анан ха тамгасын ошол жерден дагы тууралай кетсеңиз жакшы болот. Ха. Бил. Фил. Лам. Яж. Ал. Кай. Да. Hum. Fi. Тау. Этек жагын туюк кылып бүтүрөсүз, Тадлил дебеңиз. Тады бул калкала эмес да. Көбүбүздүн катабыз болушу мүмкүн ошол. Тадлил деп жаттап алган болушубуз мүмкүн. Анткени бул дот тамгасы тилдин оң капталы же сол капталын үстүңкү азуунун этине тийгизүү менен чыгарабыз, Тал этине тийгизип туруп чаптайсыз да, нары көздө бери жакка секиртпейсиз. Тал. Лил. Ва. Хамзаны билдиребиз, Ар деп эле окуп кетпеңиз. Деңиз. Са. Ла. Лай. Хим. Той. Жоон окуңуз. Рон. Ба. Бил. Тар. Ми. Хим. Би. Хи. Ханы чыгарыңыз. Хи. Жа. Ро. Тим. Мин. Си. Жил. Фа. Жа. Ла. Hum. Ka. As. Fim. Ma. Kul. Эми
Ушундай чогуу кайталагандай кылып өзүңүздөрчө, өз алдыңызча окуп чыгыңыз. Баштаңыздар. Эгерде айтып аркасынан чыккан жазуулардын аркасынан окуп жетишпей калган болсоңуз, ортосунда пауза кылып окусаңыз да боло берет. Анда биз кийинки Куран бетине өттүк буюрса. Бул жакта эми мен сиздерге кандай эмне себептен бөлүнгөндүгүн, кандай болуп окулаттыгын дагы бир жолу түшүндүрүп берейин. Биз азыркы жогорку сабакта арабча бир аз транскрипция десек болот. Арабча транскрипциясын окуп көрдүк. Эми Курандын оригиналын окуйбуз, бул жакта. Оригиналында кандай окулат, ошондой эле окулат, бирок бул жерде уланып окулат да, уланып жазылат. Ошол уланып жазылгандарга көзүбүздү көндүрүшүбүз керек. Мындай экранды жакшылап караңыздар. Биринчиси не деп турат? Хамза турат, ошондуктан муну дедик. Экинчиси лам. Ono жерде мисалы канча муунга бөлөнүп бир сыйра санап алалы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 муунга бөлүндү. Анткени 17 аракет бар экен, 17 муунга бөлүндү. Эми баштайбыз. Биринчи муун, лам экинчи муун, та үчүнчү муун, ро төртүнчү муун, кай 5, фа 6, фа 7, 8, ла 9, роб 10, бу 11, ка 12, би 13, ас 14, ха 15, бил 16, фил 17 көрдүңүз, Андан кийинки аят 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 муунга бөлүнөт. 1, лам 2, яж 3, ал 4, кай 5, да 6, hum 7, fi 8, dal 9, lil 10. Keyinkiga kettik anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 muun ekan. Wa 1, ar 2, sa 3, la 4, 5, lay 6, him 7, toy 8, ron 9,
10 bə 11 bil 12. Ondan keyingi ayet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 mungkin ha. Tar 1 mi 2 him 3 bi 4 hi 5 ja 6 ra 7 tim 8 mi 9 sig 10 jil 11. Keyingi ayet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mun. Fa 1 ja 2 a 3 la 4 hum 5 ka 6 as 7 fim 8 ma 9 kul 10 болды. Шүйтіп 10 мұңға бөліп оқыдық. Енді сіздер менен чоғы қайталаңыздар әрбір мұңда. Ә, ләм, та, ра, кей, фә, а, ла, رب بو ك بي أص ح بل فيل أ لم يج عل كي دا هم في طب ليل و أر س لا ع لي هم طي رن أ با بيل تر مي هم بي حي جا را تم مي سج جيل فا جا ع لا هم ك عص فم م كول. Жақшылап оқытыңыздар. Эми сіздер өзіңіздер оқышыңыздар керек. Анда баштадық. Биринчи муунду оқыңыз. Санап алалы биринчи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 муунга бөлөсүз. Биринчи муунду оқыңыз. Экинчи, үчүнчү, төртүнчү, 5, 6, 7, 8, қайталаңыз. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17. Keyingi ayetga o'tdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 muğunga bölөсүз. Birinci ayet. Birinci muğunda okuyuz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ondan keyingisine kettik. Birinchini o'qiymiz. Qancha mun ko'rib olala? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gördünüz mü? Andan keyingisine kettik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Andan keyingi ayet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muğunga bölüsüz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 muğunga böldük. Эми ушуну менен биздин сабак аяктады. Ким акырына чейин көргөн болсо комментарийге мен акырына чыктым деген сөздү да жаза кетсеңиз болот. Анан ушуну менен буюрса 10 сүрөбүз толук болду. Эми мындан кийинки бир сүрөнү кошобуз сабакка. Азыр көбүбүз жаттай элек сүрө болушу мүмкүн. Бирок көрүшүбүз керек да. Ошого чейин мен жаттаган сүрөмдү арабчадан окуп келдим. Эми жаттабаган сүрөмдү да окуй аламбы, окуй албаймбы депчи. Эгерде сиз жаттай албаган сүрөңүздү дагы окуй алып аткан болсоңуз, анда уже бул сизде бир жакшы эле өсүш болуп калган болот да. Ал сүрө Хумаза сүрөсү болот. Андан кийин баарыбыз жаттаган Фатиха сүрөсүн дагы буюрса тартабыз. Бул сабагыбыз буюрса ушуну менен аягына чыкты. Кийинки эки сабакта көрүшөбүз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.